Оор кырдаалга кабылган Баткен областынын тургундарына кол сунуп жардам бергендердин арасында 3 класстын окуучусу Зиода Гапурбаева менен иниси да бар. Кутучага чогулткан акчасын ачып, балдарга керектүү буюмдарын алган жеткинчектер көмөгүн Баткенге жардам штабына тапшырышты. Мы раскрыли копилку, чтобы помочь Баткену. Мы купили мыломоющие средства, мыло, шампунь И у меня есть младший брат. Я понимаю, что всем детям нужны памперсы. Еще мы купили носочки для детей и всякие вещи. 3 күндөн бери иштеп жаткан штабка жүздөгөн камкор жарандар кайрылып, колдон келген жардамдарын тапшырууда. Биздин ушундай биримдигибиз түбөлүктүк болсун. Баткен элине кичинеден болсо дагы көп түкүрсө көл болот деп бекер айтылбайт. Кичинеден болсо да салым болсун деген ниетте келип салымыбызды кошуп атабыз. Биз дагы өзүбүздүн демилгебизди көтөрүп, үй бүлөбүз менен ушул Баткен жерине жардам жөнөтүп атабыз. Мен бүгүн жардамды ушул кичинекей балдарга тамак аш, памперс и влажный салфетка ошолорду алып келдим. Мына байкелер жаш балдар чогулткан копилкаларын берип атат. Баткенге жардам. Жардамдар кутучага чогулткан тыйындарын берген кенже мектеп курагындагы балдардан тартып 1 айлык пенсиясын которгон улгайган адамдардан да түшүүдө. Мен болсо 1 айлык пенсиямды алып келип, бүгүн өткөрүп бердим жерден. 1 айлык пенсиямды бердим. Эмне көбүрөөк берсем жакшы болот эле, башка жанымда акча жок болуп калды. Кудай тааланын ушул бала бакырага жардам болсун, урум болсун, жакшылык болсун, урус бакыт болсун деп ошол кошумчамды кошуп койдум. Вот так выглядит погрузка, друзья мои. Азык-түлүк, кийим-кече, балдарга арналган азыктар түрүндөгү жардамдар түнү менен тынымсыз келүүдө. Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында жайгашкан өкмөттүн штабы аркылуу 3 күндүн ичинде Баткен областынын тургундарына 3 оор жүк ташуучу унаа менен гум жардам жөнөтүлдү. Эң негизги азыркы биздин информация боюнча азыр 470 кичинекей балдар бар экен эвакуацияда. Ошолорго детский питание, будкиим, носки, памперс, средства гигиены азыр тамак аш көп эле болуп калды дейт уже. Именно мыломоющие средства, бритвенные станки ошондойлорду сурап атышат да. Учурда өлкөнүн ар бир аймагынын тургундары Баткенге жардам колун сунууда. Жабыркап турган баткендиктердин башын жөлөп, дем берип, материалдык көмөк көрсөтүү ниетинде акчалай азык-түлүк жардамдар өлкө боюнча чогулууда. Ушул тапта жардам берүүнү каалаган жарандардын саны саат сайын өсүп жатат. Андыктан Баткенге гуманитардык жардамды ташып жаткан унааларга атайын уруксаат кагаздары иштелип чыкты. Мамлекеттик органдардын мөөрү басылган документти Борбордогу спорт сарайынан алса болот. Жөнөтүп аткан бул жактан адамдын да колу коюлат, водительдин аты жөнү жазылат. Бул дагы баягы жүктү ошо Лейлекке Баткен областына жеткиргенге бул жардам берет. Анан айтып кетет элек, ушул кетип аткан помощтун баардыгы ушул жерде актта баардыгы жазылган. Америкадагы мекендештер дагы кичи мекенинде болгон окуяга тынсызданып, чек ара чырында жабыркагандарга $75 000 жакын каражат чогултушту. Мекендештер Чикаго шаарында 3 күндөн бери атайын жарманкелерди уюштуруп, каражат чогултууну улантып жатышат. Каражат жакынкы күндөрү Кыргызстанга которуларын билдиришти. Ал арада Франция, АКШ, Германия, Түркия, Канадада эмгектенген мекендештер дагы жардам берүүгө даяр. Чет жактагы кесипкөй психологдор атайын ачылган KG.com сайты аркылуу моралдык, психологиялык жактан запкы жегендерге жардам көрсөтө баштады. Бул жерде бүгүн дем алыш күнү болгонуна карабастан кан тапшырууну каалаган ыктыярчы жарандар көп. Акчалай гуманитардык жардамдан тышкары кан тапшыргандардын дагы саны арбын. Бишкектеги республикалык кан борборуна кан тапшыруу үчүн кезек күткөндөрдүн саны көбөйдү. 2 күндүн ичинде жаракат алган жарандар үчүн 300дөн ашык кыргызстандык кан тапшырды. Кыял Шаршеева, Перизат Куттубекова, Азамат Жапаков, Ала Туу 24.